Кудайдын чакырыгы 26 август. Кудай ааламды жаратып, адам үчүн эң сонун кылып жерди жаратып, анан аягында адамды жаратты. Адамды Кудай өзүнүн бейнеси боюнча жаратты. Адам денеден, рухтан жана жандан турат. Жана жаратылгандын баардыгынын үстүндө турат. Адамды жаратып бүткөндө Кудай аны карап туруп, эң сонун деген баа берген. Адамдын руху менен жаны өтө жакын жайгашып, эч бирөө ушул убакка чейин аларды так даана айырмалап ажыратып көргөн эмес. Канчалаган теологдор жанды рухтан ажыратуу жолун биле алышкан жок. Жалгыз гана Кудайдын сөзү рухту жандан ажырата алат. Себеби Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү. Кош миздүү ар кандай кылычтан курч. Ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет. Жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт. Жалгыз гана Кудайдын сөзү. Жан өзү кандай? Жан өтө сезимтал. Жакшы сөз укса, аны сезет. Кыйналып жаткан адамды көрсө да, жан реакция кылат, боор ооруйт, анын оорусун сезе алат. Рухчу? Рух Кудайдыкына гана сезимтал. Ошондуктан Кудайды тааныбаган, кабыл албаган адамдын руху өлүк же уктап жатат. Рух менен жан ушунчалык жакын болгондуктан ортосунда чек каерден өтөрүн айырмалоо кыйын. Ошондуктан жандык нерселерди руханий нерсе деп жаңылып калышыбыз мүмкүн. Кудайдын сөзү гана айырмалап, Кудай каалап жатабы же мен жандык реакция кылып жатамбы көрсөтүп турат. Жазууга таяналы.